Президент медиа жана журналистика жаатында жыл сайын ыйгарылуучу мейкин сыйакысын уюштуруу жөнүндө жарлыкка кол койгонун президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков Facebook баракчасында билдирди. Урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, кадырлуу журналисттер. Сиздерге жар салып жакшы кабар айтайын деп бирок жарлыктын чыгышын күтүп отурдум эле. Кудай насип кылып бүгүнкү күнгө буйрган экен. Ошентип президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президентинин медиа жана журналистика жаатында жыл сайын ыйгарылуучу мейкин сыйакысын уюштуруу жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлыктын негизги максаты медиа жана журналистика жаатындагы чыгармачылыкты колдоо жана жетишкендиктерди таануу, кесиптин кадыр баркын жогорулатуу жана журналисттердин илим, билим берүү, медицина, маданият, спорт, экономика, экология, туризм, айыл чарбасы, өнөр жайы жана башка чөйрөлөрдөгү чыгармачылык активдүүлүгүнө дем берүү болуп саналат. Сыйлыктын байги фонду 10 миллион сомдон ашат. 10 номинациянын ар бирине миллион сомдон сыйакы каралган. Мындан тышкары кызыктыруучу белектер дагы бар. Айта кетсем, биз буга чейин бул идеяны жалпы журналистика коомчулугу менен кеңешип, алардын арасынан жумушчу тобун түзүп, 10 номинация боюнча темаларды тандап алганбыз. Алар: бир эл бир түндүк, материалда өлкөнүн социалдык, экономикалык жана коомдук саясий турмушунда элдин биримдигин жана этностор аралык мамилелерди өнүктүрүү жана чыңдоо, каада салттарды жана көп түрдүүлүктү сактоо, коомдо толеранттуулукту жогорулатуу сыпатталат. Керемет Кыргызстан материалда адамдарда өлкөсү үчүн сыймыктануу сезимин тарбиялоо жана активдүү эс алуу маданиятын өнүктүрүү кызыкчылыгында өлкөнүн жаратылышынын ажайып кооз жайлары жана элдин меймандостугу сыпатталат. Салык өнүгүүгө салым. Материалда салыктардын мамлекеттин негизги киреше булагы катары мааниси сыпатталат. Ал аркылуу саламаттыкты сактоо, билим берүү, социалдык коргоо, инфраструктура коргоо сыяктуу бардык мамлекеттик программалар каржыланат жана мамлекетке коомдук бакубаттыкты берүүгө жана өлкөдөгү экономикалык туруктуулукту сактоо мүмкүндүк берет. Таза мекен. Материалда адамзаттын туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуу жана келечек муундар үчүн планетаны сактоо максатында жаратылышка аяр мамиле жасоо сыпатталат. Билим келечек. Материалда билим берүү ар бир адамдын өнүккөн жана туруктуу коомду калыптандырууда маанилүү ролду ойногон, ошондой эле инсанды өнүктүрүүгө, азыркы учурдагы дүйнөгө ийгиликтүү ыңгайлашуу үчүн зарыл болгон баалуулуктарды, билгичтикти жана көндүмдөрдү калыптандырууга шарт түзүүчү фундаменталдык укугу катары сыпатталат. Куттуу элет. Бул номинация боюнча материалда региондордун айыл чарбасы, мал чарбачылыгы менен алектенген жашоочуларынын жашоосу жана алардын ийгиликтеринин сырлары, өзгөчө окуялары жана кызыктуу башталыштары жөнүндө баяндалат. Мекен жана мен. Бул номинация боюнча материалда өлкөнүн жана коомдун коопсуздугун камсыздаган адамдардын баатырдык, эрдиктери жана патриоттук сезимдери баяндалат. Мекендештер. Бул номинация боюнча материалда чет өлкөдө иштеген жана окуган мекендештердин жашоосу, алардын чет өлкөдө Кыргыз Республикасы жөнүндө жакшы пикирди калыптандырган ийгиликке карай жолу баяндалат. Кыргызстанда чыгарылган Made in KG. Бул номинация боюнча материалда республиканын өндүрүштүк жана өнөр жай ишканаларынын иши баяндалат. Ата мекендик продукция өлкөнүн ичинде жана анын чегинен тышкары дем берүүнү жана колдоонун маанилүүлүгү ачылат. Сергек жашоо. Бул номинация боюнча материалда заманбап адамдын сергек жашоо образын жана спортту колдонуунун маанилүүлүгү баяндалат. Ошондой эле коомчулукта өсүп келе жаткан муундун туура тамактануусуна, дене тарбиясына өзгөчө көңүл бурууга шыктандырат. Кудай буйрса, жакын арада жобонун негизинде комиссия түзүлөт. Калыстар тобунун көпчүлүгү көз карандысыз медиа эксперттер түзмөкчү. Андыктан мыктыны мыктысы жеңип, татыктуулар сыйланат деп бекем ишенем. Айтмакчы, 1 миллион сом сыйакыны салтанаттуу тапшыруу аземи президенттин катышуусунда 7 ноябрга карата өткөрүүнү пландап жатабыз. Андыктан чамдаңыздар, урматтуу кесиптештер.